Allah алардын жүзүнө карабайт. Кыямат күнүндө чети түрдүү инсан болот. Аларга Аллах карабайт. Алар менен сүйлөшпөйт жана аларды тазалабайт. Бул эң чоң жазалардын бири. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айтты. Биринчи, карылга жетип, бирок дагы деле зына кылган киши. Ага акылда, тажрыйбада берилген, бирок ал дагы деле күнөөгө түшөт. Экинчи, калп айткан башкаруучу. Ал адилеттүүлүк менен жетектеши керек эле, бирок элди калп менен бузат. Үчүнчү, эч нерсеси жок кедей, бирок текебер. Өзүндө байлык жок, бирок жүрөгү текеберчиликке толгон. Төртүнчү, садака берип алып, аны менен мактанган инсан. Адамдарды уяткарган киши. Мен сага жардам бергем, эстеп жүр. Анын сообу өчөт. Бешинчи, соодагер. Аллахтын ысымын колдонуп, жалган ант берген. Кудай урсун, бул эң мыкты товар деп алдап саткан. Алтынчы, Аллахтын сөзүн танган инсан. Ал ишенимден чыгат. Жетинчи, ата-эне. Балдары алардан качат. Сүйүүдөн эмес, катуулуктан, кыйкырыктан жана адилетсиздиктен. Элестет, ошол күнү сен тикесинен туруп турасың. Бардыгы унчукпайт. Бирок Аллах сага карабайт. Бул эң коркунучтуу азап. Ойлон жана бул каталарды жасабоого аракет кыл. Балким ушул эскертүүнү уккан адам тообо кылат. Эми болсо менин баракчама каттал. Биргеликте ыйманыбызды бекемдейли.